Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Бейшеналиев тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Улуу таланттын өнөрүн даңазалоо максатында өлкө боюнча Болот Бейшеналиев тартылган тасмалардын жумалыгы башталган. Ошондой эле актёрдун туулуп өскөн кичи мекени Кеминде анын 80 жылдык мааракеси республикалык деңгээлде белгиленди. Иш-чарага кабарчыбыз Жайнагүл Тазабекова да катышып келген. Легендарлуу инсан мындан туура 80 жыл мурун Кемин районундагы Калмагашуу айылында жарык дүйнөгө келген. Анын балалык чагы, окуучулук күндөрү дал ушул үйдө өткөн. Бир туугандары залкар инсанды эскерип туруу максатында бул үйдү бузбай калыбында сактап койгон. Кичкейинде бул темир тезекке жакын болчу деп апам айтып калчу да. Чүгөчөдөн бир темир көз көтөрүп келет. Буюмтан бирдеме жок болсо эле бар айтат. Ай баа болот үйүнө баргыла. Ошондо болуш керек. Сельхоз институттан кулап калып жүргөндө Кыдырбек Чодуронов биздин тууганыбыз болот да. Анан ошо киши жүрүү ушундай эме болуп атат деп ушул жолго багыттап жөнөткөн. Кыргыз эл артистин эскерүү иш-чарасы эстелигине гүл коюу менен башталды. Андан соң Куран окутулду. Кино сүйүүчүлөр Болот Бейшеналиевди ак мөр тасмасындагы Болоттун биринчи мугалимдеги Дүйшөндүн образынан улам тааныйт. Ал роль Кыргыздын агартуу тармагынын башаты болгон. Жаштар билим алып калсын, жалпы эл сабаттуулукка жетсин деп бүткүл дитин коюп, келечек үчүн жан өрөгөн мугалимдин ролун таасын бере алган. Не подчинитесь этой бумаге, где сказано учить детей обязательно? Да здесь печать советской власти. Көдөн көтөрбөгөн адамгерчиликтүү адам болчу. Кыргыз эл артисти, лауреат баралык премиялардын лауреаты, мындай көп көпчүлүк жок болчу да, мындай жөнөкөй, боорукер, анан март. Легендарлуу актер жалпысынан 105 тасмада роль жараткан. Чыгармачылык өмүрүнүн 16 жылын чет жерде өткөрүп, кино тармагынын өнүгүшүнө ополтоодо эмгек жасаган. Дүйнөдөгү мен деген режиссерлордон чакыруулар түшкөн. Кесибин чексиз сүйгөндүктөн башка учурга убакыт таба алган эмес. Айылына да аз каттачу. Директорго кирип айттым, ушундай болот байкенин 60 жылдыгы, ушунун эмеси менен, шылтоосу менен Найман эне Кемин жакка алып барып келели деп. Ошондо Болот байке 20 жылга жакын бул айылга келелек экен. Болот Бейшеналиев өзү көп сүйлөөчү эмес, ашыкча сүйлөгөндөрдү да жактырчу эмес деп эстешет. Ички дүйнөсүндө катылып жаткан уйгу туйгуну ырлары аркылуу төкчү. Таттадайын сагаппак булутум, не кылайын ушул болсо жумушум. Тагдырым маңдайыма жазса керек, арт тарапта өтүп барат турмушум деп ушундай келип жазып эткенде. Унутта калбасын деп Кайруль Сартбаева айтып калды да, бир чөнтөк китеп чыгылып ушуну чыгарып койсуңар деп. Анан баягы үйдө калгандан ошону алып туруп бастыртып чыгарттырганбыз. Кыргыз кереметин жаратуучуларынын бири Болот Бейшеналиев 64 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Анын өчпөс элеси элибизге түбөлүк мурас катары тасмаларында калды. Жайнагүл Тазабекова, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.